Бизде мындай болуп атат да, баш мыйзам кабыл алынганда 5 май 2021 жылында кол коюлганда, тиякта бизде аралаш система бекитилип калган да, аралаш шайлоо система бекитилип калган. Бул негизи эмне деген? Бул жартысы депутаттык, азыр 90 депутат болуп калды, алардын саны кесилип калган. Вот ошолордун ичинде жартысы бир мандаттык округ менен шайланат, калгандары, экинчи тарап калгандар, алар негизи партиялык негизинде, партиялык система негизинде кабылданып калат. Вот ошону карап атканда, албетте бизде ушу партиялык шайлоо системанын кеткениңиз негизи жакшы болду. Себеби 2010-жылдан баштап эле бизде саясий партиялар деле мындай жок болуп калган. Биринчиден, экинчиден ушу саясий партиянын лидерлери ар бир Кыргыз Республикасынын жаранын укугун кесип салган да. Себеби мындай болуп атат да, Конституцияда дайыма болчу да, 18-21 жашка чыккан адам негизи Жогорку Кеңештин депутат катары шайланганга анык депчи. Бирок тилекке каршы ошо депутат болом деген адам келгенде ошо ал милдеттүү болчу да саясий партияга кирүүгө. Анан ошо саясий партиянын лидеринин жеке чечиминин негизинде ал киргизип атканда саясий партиянын тизмесине киргизем же киргизбейм, анан ошо киргизгенде кайсынчы орунга коем дегендей да. Ушундай болуп калды да. Вот себеби мындай болуп калганда, баш мыйзамыбызга баарыбыз мындай тең укук берилип калган. Бирок биздин укуктарыбыз жеке саясий партиянын лидеринин чечиминен кесилип калган. Бул негизи туура эмес. Вот албетте ушу жаңы конституция кабыл алганда ушу мындай мүмкүнчүлүктөр калып калган. Себеби депутаттардын жартысы вот азыр ушу мыйзам сунуштап атат, 55 депутат ушу партиялык система негизинде шайланып калат, бирок 35 депутат ушу бир мандаттык депутаттар мандаттык округ менен шайланып калат да. Себеби бул эмнеси жакшы? Вот бизге как раз негизи смешанный керек болуп атат да. Себеби мындай болуп атат да, кээде ушу депутаттарды карап атканда бизде ушу айылдар бар, шаарлар бар, тиякта депутаттар жок. Себеби ушу мындай айтып аткандай территориалдык жергиликтүү өкүлдөр Жогорку Кеңеште жок болуп калды да. Вот ошону карап атканда булардын баары мына жалпы Кыргыз Республикасынын элинин кызыкчылыгын көрсөтүп атат деп айта албайбыз. Себеби канча ушу азыр мисалы Жогорку Кеңеште депутаттар бар болуп атканда, алар шайлоону өткөндө тиякта көп болсо 45-48% шайлоочулар добушун негизинде өтүп калгандар да. Вот ошону карап атканда, мындай жалпы карап атканда жакшы болот эле эгер ушу жок, смешанный жакшы эле. Себеби алар бири-бирин мындай кармап калат да. Тигилер мисалы жергиликтүү кызыкчылыгын түртүп атканда, мисалы биздин ушу президенттерибиз 2012-жылдан баштап эле өзүлөрү эле ачык эле айтып атат да. Кээде ушу депутаттар, жогорку даражадагы атка минерлер өзүнүн мындай кызматын колдонуп, өзүлөрүнүн айылдарына өнүксүн деп аракет кылып атышат да, башка айылдарга көңүл бурбайт депчи. Себеби там трансформатор куруш керекпи, 5-6 мектепти куруш керекпи, жана башка деп эле ошону таап эле, шылтоону таап эле биздин бюджетте болгон каражатты өзүлөрүнүн айылдарына тартып жүргөндө, бул негизи бул деле жакшы деп эсептей албайбыз да. Негизи саясий партиялар болуп атканда, алар негизи ушу жалпы өлкөбүздүн кызыкчылыгын ойлогонго шарттарды түзүп коет. Ошону карап атканда бизде смешанный система тура эле.